Жанагы спирт içimdikleri боюнча мамлекетте акциздик налог деген бар. Ошол спирт içimдиктерин акциздик налогдорун такыр мындай талап тоношконда. Мына акыркы жылга чейин биз келгенге чейин ошол налогдор 200 миллион сомго чейин түшүп калган. Жылына болгону спирт içimдиктеринин акциздик налогунан болгону, урматтуу туугандар, 200 миллион сом гана топтолуп калган. Акыры ошол көбөйтүп отуруп, бүгүнкү күндө ошол налогду толук бойдон калыбына келтирдик. Өзүбүз акциздик маркаларды чыгара баштадык. Бүгүнкү күндө 200 миллион топтолгон акциздик марка 30 миллиардка чейин чыгып атат. Мына каякта мамлекет дагы чыкса. Мына мамлекеттин байлыгынын талаптан олгондугу. Ошол мамлекеттин налогдорун талаптанып, бай болуп, мына Аю деген бир компания бар эле, билесиздер. Хозяин аты ким эле? Шаки эле. Шаки деген бар эле. Шаки деген бай чыккан. Олигарх чыккан. Кантип олигарх болду? Мамлекеттин акциздерин тоноп, налогду төлөбөстөн өзү акциз чыгарып, ошол чыгарган акциздердин баарын подделкадан чыгарып туруп, элди тоноп тоногон. Мына азыр ошол налогдор, бир эле мисалды айтып атам сиздерге, 30 миллиардка чыкты.